Эмне үчүн япондор футбол чемпионаттарынан кийин артынан таштандыларды жыйнап кетишет? Саламатсыздарбы? Менин атым Ибарат Самакова. Мен япон таануу кесибинин адиси болом. Сиздер менен бул программада Япониянын билим берүү системасынын 3 сыры жөнүндө маек курам. Биринчиден, Японияда эң негизги билим берүү системасынын максаты бул адептүүлүк. Адеп негизинен үй бүлөдө тарбияланчу нерсе. Билим болсо, билим берүү окуу борборлорунда алынчу нерсе. Бирок Япониянын билим берүү системасында адептүүлүк биринчи кезекте турат. Буну Япониянын атайын билим берүү министрлиги жазган билим берүү концепциясы деген болот. Ошо мамлекет курууда, коом курууда биз кандай коом курушубуз керек деген суроо менен билим берүү министрлиги алек болсо, мына жооп катары Японияда адептүү коомду тарбиялоо деген чоң бир максат бар. Бул максатка япондор кантип жетишет? Мынакей дүйнө жүзүндө япондордун кичпейилдиги, япондордун ошо өзүнүн артынан сөзсүз таштандыларды жыйнап кеткен адаты, япондордун иреттүүлүгү, алардын тартиптүүлүгү дүйнө жүзүн таң калтырат. Бирок элдер ойлошот экен, бул япондор ушундай болуп жаралышат, алардын генетикасы ушундай деп айткандар бар, ДНКсы ушундай деп айткандар бар. Негизи эле өтө көп мифтер дүйнөдө көп. Бирок бул жөнөкөй эле билим берүү системасына киргизилген өтө кылдаттык менен, күнүмдүк кадамдар менен, мугалимдер аркылуу, педагогдор аркылуу бир кадамдан таштап отуруп түптөлгөн фундамент деп айтсак болот. Анда эмесе бул адептүүлүктү япондор кантип түптөйт деген нерсени ачып карап көрөлү. Мектептерде баланы негизи тартиптүүлүккө, ийкемдүүлүккө, кичпейилдикке, дисциплинага үйрөтүү, өзүн уюштурууга үйрөтүү. Бул кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, ошо аябай тартиптүү баланы тарбиялаган бир максат депчи. Негизи бул тартиптүүлүк эмнеге алып келет? Акыры келип бул коомго алып келет. Бул адептүүлүктү мисал үчүн мектепке чейинки бала бакчада же болбосо башталгыч мектептердин этабында кандай кылып балага сиңирилет? Сен бутуңду жыйнагының, сен кезекти сактагының, сен оң жак менен бас, сен сол жак менен бас деп айта берсе, бала негизи аны кулагына деле албайт да. Бирок мектептин системасына ошону баланын кыймылы аркылуу, баланы оюн аркылуу, баланын өзүнүн кызыгуусу аркылуу аны бир мындай шарт түзүп берсе, балдарга эреже катары киргизилип калса, бул өтө жакшы бала үчүн кийинки өзүнүн келечегине керектүү фундаменталдуу мындай жөндөм болуп же болбосо адат болуп кала берет. Анан ал коомго чыкканда ошондой адат болуп сиңип калган адам болуп, даяр адам болуп чыгат да. Ошон үчүн биз футбол чемпионаттарын караганда таң калып атпайбызбы? Булар туруп алып атайын ушул таштандыларды жыйнайт экен депчи. Бул нерсе алар атайын туруп алып келгиле жыйнайлы деп бир киши айтып, анын аркасынан кыймылдап жыйнаган нерсе эмес, өздөрү ошондой адат сиңип калган адамдар деп түшүнүшүбүз керек да. Бул Япониянын мына адептүүлүк деген мектеп окуу системасына киргизилген бир өзгөчөлүк. Экинчиси, Японияда башталгыч класстардын мектебинде 1-класстан 6-класска чейин баалоо системасы жок деген өзгөчөлүк. Бизде мисал үчүн балдар мектепте окуганда элестетип көрүңүздөр, жадвалды жаттап кел деген бир тапшырма алышы мүмкүн. Ал жадвалды жаттап келген бала 5 алат, жаттабай келген бала 2 алат. Сен колуңан келди, сен колуңан келген жок деген баалоо системасы бүгүнкү күндө бизде дагы эле бар. Бул убакыт менен жок болот деп ойлойм, себеби дүйнө жүзүндөгү Японияга окшогон өнүккөн өлкөлөрдө бул баалоо системасы эч ак эле 20 жыл мурун, 30 жыл мурун жок болгон. Эмне үчүн? Себеби бала мен колуман келет, колуман келбейт деген баалоону алганда
баланын өзүнө болгон ишеними чөгүшү мүмкүн, жок болушу мүмкүн, азайышы мүмкүн деген психологдордун, педагогдордун ошондой далилдөөлөрү, изилдөөлөрү анык болгон. Ошон үчүн балага сен жакшысың, сен жамансың, же болбосо асан түшүндү, үсөн түшүнбөй калды деген сыяктуу салыштыруу, же болбосо сен 5 алдың, сен 2 алдың деген бир бааларды цифралар менен коюп берүү деген система негизи баланы өтө чөктүрөт. Биз бул системаны азырынча мектептерден жок кыла албайбыз, акырындык менен ошого барабыз. Бирок Японияда биз көрүп келген ошо мектептер менен таанышууда абдан бизди таң калтырганы бул балага чоң эркиндик берилет экен. Бала өзүнүн кызыккан темасын окуйт экен, өзүнүн кызыккан ыкмасы менен окуйт экен. Мисалы үчүн математика сабагын алып көрөлү. Бир бала эсеп чыгарганга шыктуу болушу мүмкүн. Мисалы 3 плюс 5 барабар 8 деген эсепти ошол сандар менен эсеп чыгарганды, ылдам чыгарганды ал жакшы көрөт, шыктуу. Экинчи бала ага шыктуу эмес, же болбосо кызыгы жок, цифраларды көргөндө өтө деле ал мындай эргүү албайт. Ал эми мисалы үчүн логикалык маселелерге шыктуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле 3 плюс 5 барабар 8 дегенди бир балага бакта 3 чымчык конуп турат, аларга дагы 5 чымчык учуп келди, канча чымчык болду деп айтып берсең, ал ошол чымчыктарды элестетип, ошол образды элестетип, ошол нерсени фантазиясын өнүктүрүп атып, ошонун жообун тапканга өтө кызыгат. Ушинтип балдардын өзгөчөлүгүнө жараша Япониянын мектептеринде атайын индивидуалдык сабактар деп коет. Ошо мисалы бир класста 30 бала болсо, 30 баланы 3 топко же 4 топко бөлүп алып, аларга өзлөрүнө жараша кызыгуусуна дал келген, жөндөмдөрүнө дал келген тапшырмаларды берип отуруп, баланын ичиндеги өзүнө болгон ишенимин көтөрүү. Мына Япониянын мектебинин эң негизги максаты ушул. Баа коюу эмес, баалоо эмес, баланын ишенимин өнүктүрүү, өзүнө болгон ишенимин. Бул нерсе дагы Япониянын билим берүү системасын дүйнө жүзүнүн лидерлеринин арасына кошкон бир чоң өзгөчөлүгү. Мисалы, ар бир бала бул менин колуман келет экен деген сезимди сезип көрүш керек да. Ал сезим мугалим же болбосо ата-энеси мындай четте туруп эле сенин колуңан келет, сен азаматсың, сен молодецсиң дей берсе, ал сезим ойгонбойт. Ал сезим качан ойгонот? Чындыгында эле баланын колунан бир нерсе келсе, же болбосо баштаган ишин аягына чейин жеткирсе, мына ошондо бала өзүнүн ичинен менин колуман келет экен деген сезим ойгонот. Мына Япониянын билим берүү системасы бүт ушул сезимдерге фокус жасалат. Жанагы биз айткан баалоо системасы жок, бирок баланын өзүнө өзү ишенген сезимин көбөйтүү деген максат бар. Мисалы, 1 класстагы бала дине тарбия сабагынан деп коелу, мындай чуркаганды билбейт деп коелу, же болбосо жай чуркайт. Анан ал баланы кечке эле сен жай чуркайт экенсиң, сен бүгүн 2 алып калдың дей берсе, ал бала өзүнө болгон ишеними акырындан жоголо баштайт. Ал эми ал баланын жөндөмүн байкап, ал баланын колунан келе турган бир тапшырманы берсең, ал бала ошол тапшырманы аткара алса, анан менин колуман деле келет турбайбы деген сезим пайда болсо, кийинки тепкичте бул мотивация пайда болот. Дагы кылып көрөйүнчү, балким дагы колуман келип калар деген сыяктуу кызыгуу пайда болот. Мына ушул кичинекей бир баланын психологиясынын ыкмасы менен мындай чынжыр катары тизип отуруп, япондор ошол башталгыч класстар этапында 1 класстан 6 класска чейин 12 жашка баланын жашы толгондо бала менин колуман келет деген сезим менен башталгыч класстарды бүтөт. Андан кийин бала өзү окуп, өзү маалымат топтоп, өзүнүн каталарын өзү табып, өзү бир кандайдыр бир тесттерге, экзамендерге, конкурстарга даярданганга даяр жөндөмдүү окуганды билген, колунан келген, өзүнө өзү ишенген бир өспүрүм болуп жетилет. Андан кийин
мектепке да жеңил, ата энеге да жеңил, баланын өзүнө да жеңил. Себеби ал бала окуганды, изилдегенди, максат койгонду билип, коомго даяр болуп чыгат. Үчүнчү өзгөчөлүк бул Япониянын мектептериндеги каникулдун аздыгы. Салыштырып көрөлү. Японияда жайкы каникулга 42 күн, кышкы каникулга 14 күн жана жазгы каникулга 10 күн. Жалпысынан айтканда бир жылда 66 гана күн бала эс алат. Ал эми биздин системада мисалы үчүн жайында дээрлик 90 күнгө жакын, 90 күндөн ашыгыраак эс алабыз. Андан тышкары кышында 14 күн, жазында 10 күн, күзүндө дагы 10 күн деп атып, биздин эс алуу мөөнөтүбүз 130-140 күнгө жакын бир жылда. Ошондо биз бир жылда 365 күн болсо, анын 3/4 бөлүгүн эле бала эс алып атат деген системада дагы эле жүрөбүз. Мен өзүм деле мисалы 3 айлык каникул бар система менен окуп өткөм. Азыр деле ошол система менен окуп атабыз. Негизи бул маселени кичине башка ракурстан карап көрсөк. Баланын мээси бул биздин баланын денесиндеги булчуңдар сыяктуу эле бир булчуң сыяктуу бөлүгү болот. Биз мисалы үчүн булчуңдарды өнүктүрүш үчүн атайын тренажерлорго машыксак, булчуңубуз жакшы өнүгөт. Күнүгө машыксак, күнүгө күчүнө кирет, күнүгө чыңалат, күнүгө бизге күч кубат берет. Ошондой эле мээ дагы күнүгө кичинеден машыктырсак, мээ дагы жакшы өнүгөт деген негизи илимий изилдөөлөр бар да. Ошон үчүн мисалы үчүн Японияда 66 эле күн эс алат деп атабыз, бирок 66 күндө деле алар биз эс алып атабыз деп үйүндө жатып алып, же болбосо балдардын колуна телефонду карматып коюп, эртең мененден кечке чейин деги эле мээни машыктырбай, жөн эле эс алдыруу деген нерседен бул япондор негизи өтө алыс да. Ошон үчүн алар мындай күнүгө окуган адатты акырындык менен балага сиңирет. Каникул маалында деле жумасына бир жолу же 2 жолу 1 сааттан болсун, же болбосо күнүгө 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн өтө кыска мөөнөт, бирок күнүгө кайталап окуу машыгуусун кылса, мээге абдан пайдалуу жана туура. Жанагы айтып кеткен булчуңдарды эле элестетип көрсөңөр, мисалы марафон чуркаган спортсменди элестетсек, ал ошол 42 километр марафонду чуркап бүтүш үчүн бир чуркаганда 42 километр марафонду эч ким чуркай албайт. Ал эми күнүгө 5 километрден, күнүгө 3 километрден чуркай берсе, буттун булчуңдары жакшы өнүгүп, 42 километр чуркаганга буттун булчуңдары даяр болот. Мына ошондой эле сиз дагы балаңыз азыртан баштап, мисалы 10 жылдан кийин, же болбосо 20 жылдан кийин бир ийгиликке жетсе, же болбосо ошол ийгиликке жеткенге туура жөндөмдөрдү өнүктүрүп бериш керек деген маселе коюлса азыр, демек азыртан ошол бир жылда 3 ай эс алып жатып албай, ошол 3 ай эс алуу убагында баланы кандай график менен, кандай доза менен, акырындык менен билимге кызыктыруу, билим алуу адатын сиңирүү, китеп окуу адатын сиңирүү. Муну мисалы үчүн көп кишилер оор көрөт, анткени китеп окуу десе эле азыр бизде чоң көйгөй, ар бир ата энеде, ар бир мугалимде балдар китеп окубайт деген. Бул дагы болсо адат. Мисалы үчүн 5 мүнөт күнүгө окусаңыздар, бул адат болот. Адаттар жөнүндө салыштырганда, мисалы үчүн сиз күнүгө эртең менен туруп тиш жуйсуз. Бул адат. Ошондой эле китеп окууну дагы 5 мүнөткө чейин кыскартыш керек. Бирок күнүгө деген эрежени киргизиш керек. Мына япондордун бирден бир чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири бул мектеп окуу системасын негизи баланын өнүгүүсүнө мындай айкалыштырып, бир четинен азыркы замандын өнүгүүсүнө дал келдирип, ошол бала мектепте окуганда алган билими унутулуп калбаш керек. Каникулда жүргөндө, эс алууда жүргөндө бала дагы окуган нерсесин кайталап туруш керек деген сыяктуу
комплекстүү бир жылдык негизи бир программа же болбосо максат коюлса, ал мектеп тараптан, ата эне тараптан, мектептен тышкаркы кружоктор же болбосо спорт же болбосо музыка аркылуу баланын ушундай билимге болгон мамилеси, өзүнүн өнүгүүсүнө болгон туура адаттарын сиңирип бергенге баарыбыз ар тараптуу жардам берсек, Япония сыяктуу адептүү, өз алдынча окуганды билген, ийкемдүү, кичипейил жана эс алуу убагында дагы окууга кызыккан бир сонун инсандарды тарбиялап алганга колубуздан келет деп мен ишенем. Негизинен Японияда эс алуу аз экен, Кыргызстанда көп экен, бул жакшыбы, жаманбы деген маселе эмес. Болуптур бизде азыр билим берүү системасында 3 айлык эс алуу деген мөөнөт бар. Бул мөөнөттү кантип туура колдонушубуз керек деген суроону негизи ата энелер коюш керек. Себеби бул мөөнөттө бизди мектептер кой берип атат. Балдарыбыз өзүбүзгө тапшырылат. 3 айлык эс алууда бала үйдө эмне менен алек болот? Мисалы, биринчиден бала түшкө чейин уктаганга көнөт. Бул туурабы, туура эмеспи деген суроо пайда болот. Эгерде сентябрь айында бала жакшылап мектептин графигине көнүп кеткенге жардам бергиңиз келсе, жайкы каникулда дагы баланы эрте тургузган адаттан негизи калтырбаш керек. Демек, бала менен биз алек болушубуз керек. Эрте турганда бала эмне кылат деген суроо пайда болот. Ага бир алек болчу нерсе таап беришибиз керек. Же болбосо бала телефонду кармап алат, дагы ошо менен эртеден кечке телефондо отурат. Бул анан кийин баланын жана айтып кеткен булчуң сыяктуу мээсин өнүктүрбөйт, токтотот. 3 ай бою ошондой нерсе менен алек болгон бала кийин мектепке келгенде аябай кыйналат. Мисалы үчүн, ал былтыр өткөн темаларын эстеш керек, кол жазмасы бузулуп калат, муну дагы кайра ордуна келтириш керек. Эрте турганга денеси, мээси даяр эмес, кайра эрте турганга көндүрүш керек. Жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр кайра эле ата эненин башына түшөт. Ошон үчүн каникул деген нерсени туура колдонуп билсек, бул биз биринчиден балага жардам беребиз, экинчиден мектепке жардам беребиз. Мына ушундай сыяктуу нерселерди Япониянын адиси катары же болбосо Японияда мен окуп, билим алып, өз көзүм менен көрүп келген маалыматтарды сиздер менен бөлүшкүм келет. Комментарийлерге жазып, дагы кызыктуу суроолоруңар болсо берип, кийинки темаларды мага сунуш кылсаңыздар, сиздерге Япония деген сырдуу бир өлкөнүн дагы көп кызыктуу нерселери жөнүндө айтып бергенге даярмын.